Тренер ал үчүн бир жерде бир чоң заправкасы болуш керек. Же бир банкта иштеш керек, банктын эгасы болуш керек. Же алтын заводу болуш керек. Карасаң эле башка залда жүргөн болот. Күрөшүп жүргөн болот же баягындай ММАга урушуп аткан болот. Анан көрүп ал ичиң атышат. Эми онун атасы болбогондон кийин ону иштеке дей албайт экенсиң. Кейбиркилер бар, досун ээрчип келет. Желаниясы жок бокска. Жөн эле ошо досунун аркасынан келгендер болот. Фанат болуш керек да. Фанат. Ошо изденип өтө кыйын. Бизде эми тренерлердин бардыгында эле максат ошол. Жаштар ошо биздин азыркы мына өсүп келаткан жаштарыбыз бир чет мамлекетте жакшы ийгиликтерге жетишип, биздин тренерлердин максаты бардыгы ошондой. Бокска 7-8 класстан баштап келген. То есть бокска эмес, спортко. Андан кийин 99-жылга чейин кикбоксингде выступать этип жүрдүм. Андан 2 жыл перерыв болду. 2001-жылы Красноярскіге барып, Красноярскіден 2005-жылга чейин 4 жылдай боксташып жүрдүм. Бокста бул бокстун тартиптери элита, олимпийский вид спорта мага жакты. Жаккандан анан ушу бокста калдым да. 5 жыл бокс, 4 жылдай боксташып жүрдүм Красноярскіде. Андан кийин бул жака 2011 келдим. 2011 келип, ушу бокс залына анда Абдумалик Атиев агайыбыз директор болуп турган. Ушу бокс залда. Ушу агайдын колуна келип, ушу жерде иштеп калдым. 2011ден баштап ушу жылга чейин азыр иштеп келем. Спортчу болуп жүргөндө биздин оюбуз ошо акыркысында ошо бокс боюнча жүргөндө ошо чемпионат мирага, олимпиадага катышсам деген бир цель менен жүргөнмүн. Но ага жеткен жокмун. Убакыт аз болуп калганына байланыштуу же бул жака Кыргызстанга кайтып келе бергениме ишке кирип токтоп калды. Просто тренер болуп иштегенде баланы ошо цельге даярдайт экенсиң да. Ошо астыга коюп, ушу бала чемпионат мираны урсун, дүйнөлүк чемпионатты урсун деп, Азияны урсун деп, жеңсин деп, жеңүүчүсү болсун деп, олимпиадага барсын деп. Ошо цель менен ошо балдарды даярдайт экенсиң да. Тренер болгондон кийин колуңдан келген нерсени колуңан ушу кайсы жетсе, каяка жетсе, ошончолук аракет кылат экенсиң, ушу баладан, ушу балдардан бир үмүт кылып, Азия, мирде, олимпиадага барып келсин деп, жеңүүчү болсун деп. Тренер болгондо ушунчалык көп ой менен иштейт экенсиң. Мен, например, ушу канча бир 7-8 жыл менде тренировка кылган балдар кээбирки иш менен кетип калышат. Кээбиркилер семейный болуп, үйлөнүп кетип калышат. Ошондо кандайдыр бир мына жүрөктө ушу баладан чыгыш керек эле, мына турмуш ушундай экен да деп калып кете берет экенсиң да. Андан кийинки поколение келип калат, жаш балдар. Мешокто уруп же сен менен сүйлөшүп, лапада иштеп калса, кайра дагы өзүңө өзүң энергия алып, күч алып, ушу баладан дагы үмүт кылып, ушу баладан чыкса керек деп
Кудайдан тиленип жүрө береткенбиз да ушинтип. Балдардын аркасынан эшип коюп. Кээинки балдар менин үйүмдө жатат эле. Агай, мен сиз менен иш жакка кетпейм, мен сиз менен эле чогуу жата берейинчи деген балдар болгон. Ээрчитип алат элем, үйгө барып 2 күн менде жатат эле. Анан баары бала да ата энесин сагынат да. 2-3 күн өткөндөн агай үйгө бара берейинчи дейт эле. Анан конечно туруп барып үйүнө апарып коет элем. Эми кичине кезинен келген балдарды айтам. Алар жүрүп туруп эле кийин эле жок болуп кетишет. 5-6 жылдан кийин уже бала сонун болуп, республиканын финалисти болуп, кээркилер ушу жакшы результат көрсөтүп келатканда эле бир маалда карасаң эле жок болуп калат. Карасаң эле башка залда жүргөн болот, күрөшүп жүргөн болот же баягындай ММАга урушуп аткан болот. Анан көрүп алып ичиң ачышат. Эми онун атасы болбогондон кийин ону иштеке дей албайт экенсиң. Өзүнүн атасы, например, ончолук тренерчилик баягындай совет берип, сүйлөшүп жүрбөсө керек. Атасы мисалы үчүн сааттан кечке иштейт. Анан үйгө келгенде 1-2 саат сүйлөшүп коюшу мүмкүн. Күнүгө 2 сааттан сүйлөшөбүз да балам менен. 2 саат тренировка кылабыз. Дос болуп алат кээркилер. Эркелейт кадимкидей. Кучактайсың, тийишесиң. Алар жок болсо мен кадимкидей кыйналам. Көчөдө кетип атып эле бир баланы көрүп калсам, жаш баланы сөзсүз 1-2 ооз айтышым керек болот да. Эй бала, сен сонун экенсиң, тренировка кылбайсыңбы? Жүр мен менен экөөбүз ээрчип алып көп жакка барабыз деп баягындай кылып тренерский эме да, мындай сөз айтып коесуң да, айтып өтүп кете бересиң. Привычка болуп калганбы же. Кыскасы ошол. Биз 2-3 жылдан бери тренировка кылып келебиз. Агайыбыз бизге ар дайым жакшы тренировка кылып, көчөдө жакшы жүрүп, ар дайым чоң-чоң ийгиликтерге жетишибизди каалап, ушундай көптөгөн жерлерге апарып, республиканы айланып, ушинтип чыгып жүрөбүз. Биз дагы эми тилегибиз ушу Кыргызстандын желегин желбиреткибиз келет. Рентген деп коет го. Бала залга киргенде эле сразу байкайсың да. Кыймылын, аракеттерин, кунт коюп уккандарын. Кээркилер бар, досун ээрчип келет. Желаниясы жок бокска. Жөн эле ошо досунун аркасынан келгендер болот. Или да азыр баягы телефондор эми көп эле ошо телефонго шылтоолойт. Телефонго алаксыйт балам, үйдө отурат, эч жакка чыкпайт деп. Действительно, бирок телефонго отурган адамдар өтө көп, балдар көп. Балдар келгенде ойлору только телефондо болуп калат, спортто болбойт. Кээркилери атасы зорлуктап алып келет баланы, сен тренировка кылышың керек деп. Ал баланын желаниясы жок, то есть көңүлү жок бокска. Андайлар акыры келет, кыйладан кийин бир 4-5 жылдан кийин ошол баладан чыкпайт эмес, чыгат. Хотя бы мына Оштун ичин областтар менен боксташып, кичине бир аракет кылса чыгат. Кээркилер сразу эле көрүнөт, көзгө илешет. Ал бала менен баягы общий эле ошо мына чогуу эле балдар менен тренировка кылып атканда бир 20-30 бала болсо бардыгына бирдей эле кылып айтасың да. Упражненияларды, например, айтсаң, именно ошо шыгы бар балдар өзгөчө тренировка кылышат да, башкача кылат. Алар менен сүйлөшөсүң, ага кунт коесуң, то есть айтып, сен жакшы деп. Берке көңүлү жок балдарга деле айтасың. Мында кылсаң жакшы болот, кичине көңүл буруп кой деп. Ошентип өздөрү ошо 20-30 баланын ичинен бала өзү 1-2 чыгып калат. Сонун болуп, кыймылдап, анан ошолор менен иштешип кетебизиң да. Жаш кезинде, кичине кезинде балдар келгенде сөөктү кадимкидей эле билинип калат. Сөөктү балдар, жоон балдар, колу путу узун балдар көрүнөт. Анан балдарга келгенде эле мен айтып коем сразу эле. Сен тяж болосуң деп. Кудай буйрса, сен 11-классты бүткүчөктү, сен чоң бала болгудайсың деп. Сен колу путуң узун, таштабай тренировка кылсаң 60 килограммда, 63 килограммда урушасың сен деп ушундай бир балдардын өзүнө деле айтып эме кыласың да, сүйүндүрүп же
советтериң айтып коесуң дейм. Бизде аябай көп балдарыбыз бар. Кыргызстан боюнча бокстан өтө көп балдарыбыз бар. Бизди ошо күчтүү балдарыбызды просто көбүрөөк выездге алып чыгышыбыз керек да. Эми бизде азыр старший тренерлердин баардыгы иштеп атышат. Жаш балдар бар, старший тренерлер. Ошо агайларыбыз көбүрөөк алып чыгып, анан кийин биз өзүбүздүн мына шаарда иштеген тренерлер, Кыргызстанда тренерлер балдарды көбүрөөк таскать этип, то есть баягы көбүрөөк турнирлерге алып барып, соревнованияларга алып барса, бизде балдар көп. Жакшы балдар аябай көп. Бокстан, именно ошо бокстан. Бизге ошо каражат да дагы эле. Каражат, то есть деньги, акча маселеси кичине тартыш болот да. Например, көп турнирлерге барсаң, за свой счет барасың. Көп турнирге бара турган болсаң, ар ким өзүнүн счетуңарга өзүңөрдүн жол кираңарды алып баргыла деген турнир көп болот да, bunday эмелерчи. Сборный команданын өзүнө эле мисалы үчүн 11 бала боло турган болсо, 11 балага толук берилбейт да, берилсе бир 4-5 балага берилет. Калган балага өзүңөрдүн счетуңарга баргыла дейт да. Анча-мынча 1-2 жакын бир азыраак турнирге полностью бардык балага берилбесе, сборный командага берилбесе, а так көбүнчө ошо 4-5 эле балага берилет. Анан ушинтип 4-5тен эле бала барып турнирге барса, анан каякта результат көрсөтөсүң. Чет мамлекеттин, мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстандын 1-2 номерине чейин берилет. Жол кыралары, тамак аштарына, стипендияларына берилет. Анан бири-бирин атаңдашып тренировка кылышат да. Мен ушу стипендиядан калып кетпейин деген үмүт менен тренировка кылышат. Стимул болуп да. А бизде андай каражат жок да. Каякта, если выездге за свой счет бара берсең, бир барасың, 2 барасың, калганда уже болду. Ата-энең деле айтат да. Кой балам, жөнүп отурчу үйдө дейт. Ошо просто каражат. Тренерлерге 83 сом күнүнө, спортсменге 109 сом. Это бир күндүк тамак ашына. Фанат болуш керек да. Фанат. Ошо изденип өтө кыйын. Баланы тренировка кылдырасың залда. Анан кийин бала толуп, ошо сонун болуп калганда чыга албай каласың. Ичиң ачышат. Жакшы тааныш балдарга чаласың. Суранасың. Жардам берип кой деп. Эми действительно кыйын да. Акча жок, кыйын болот. Тренер ал үчүн бир жерде бир чоң заправкасы болуш керек. Же бир банкта иштеш керек, банктын эгасы болуш керек. Же алтын заводу болуш керек. Вот ошондо анан кийин баланы выездге, дагы эле ошо айтып атпаймынбы, выездге көбүрөөк алып чыгасың, баладан результат күтсө болот. Акча жоктугунан чыга албайбыз да. Ошо баягы балдар таштап кетет го. 7-8 жыл болгон балдар. Ушунча мээнетим кетти, башка эле бир иште иштебепмин да деген бир өкүнүч болот кээде. Анан кийин дагы эле айтып кетем. Мынтип карасаң, жанында бир кичинекей бала мешок уруп аткан болот. Кызганып эме пайда болот. Ушу баладан бир олимпийский чыгарам же чемпионат мира чыгарам. Хотя или ушудан чыгарыш керек деп туруп, дагы ошонун аркасына түшүп аласың да. Кызганып, о баланы эч кимге бергиң келбей, ошо жүрө бересиң да. Бокста мына 10 жылдан бери, мына 12 жыл, 11 жылдан бери иштеп атамбы. Бир тренердин баласы чыгып атса, пут тосмою бар экен да. Не только тренерлердин арасында, судьялардын деле арасында бар экен. Мен бул сөздү айткандан коркпойм. Неге дегенде биз өзүбүз тарбиялап, кызганыч деген нерсени токтотпосок, боксердон, биздин Кыргызстандан боксерлор чыгыш аябай кыйын. Кимдин баласы чыгып атат, кайсы тренердин баласы чыгып атат, кайсы областтан чыгып атат бала. Аныкы барбаш керек, биздики барыш керек деген жүрөктөн ошол нерсени алып коюш керек да. Наоборот, кайсы бала жеңди, ошого кол чабып, бардыгыбыз бирдей жардам беришибиз керек да. Вот ошондо гана бокстон жакшы результат чыгат. Мына айтып кеттим, мына 12 жылдан бери иштеп атам. Пут тоскондор, кызганычтар өтө көп экен. Тренерлердин арасында, рефери, судьялардын арасында бар экен.
ошол нерсени токтотуп койсо, жардам берсе ошо балага, балада эмне күнөө? Бала уруп атат, жеңип атат, тренировка кылып атат. Пут тоспостон, наоборот, бардыгы аркасынан поддержка берип, түртүп, жонунан таптап, сен молодец, жакшы бала экенсиң деп, наоборот, өздөрүнүн окуучуларын айтып, илгерки окуучуларын, ошо аксакалдар же берки чоң кишилер, сен мынандай боксташат экенсиң, сен мындай боксташат экенсиң, молодец, сен жактың, сен молодец, мынандай кылсаң жакшы болот. Же дагы бул жактан өтүп барсаң, мындай кылсаң жакшы болот деп, наоборот, ошо агайлар, башка тренерлер алдынан чыкканда учурашып айтып койсо, ошо балага дагы өзүнчө бир стимул болот да, мындай жардам болот. Балада дагы кызыгуу пайда болот. Бала уруп атат, жеңилди деп туруп мына жака берип коюп атат. Анан баланын желаниясы кетип калат баягы. Кайра тренировка кылгысы келбей атат. 2-3 жолу ушундай моменттер болгон, чогуу отуруп алып, бири-бирибизди кучактап коеме, бир кайтайм, жакшы болот будан ары деп, канча баланы кайтаргам, канча бала тетир карап кетип калган, капа болуп. Ушуга айтарым, ушундай баягындай кызганычты токтотуш керек да. Анан кийин ушакты токтотуш керек. Биринин аркасынан, биринин баягы ол мынандай, бул мындай, бул тренер мындай, секейин 2-ден 3-тен отуруп алып, бирөөнү жамандап, ушул нерсени токтотсок, бизде жашоо да жакшы болот, и спорт да жакшы болот. Kollardı bir akatar, kollardı kırışmastan cengil kırı alıp. İşte benim aslım koldu koşup koyacak. Raz, çık. Sondan kıymıldayız. Buna 2-4 minut tuz uğraz. Kanatlı kötür bastar. Cengil. Tık. Сахрагайдын ошо бизге берген тарбиясы менен көчөдө туруп жүргөндөрүбүз жакшы. Күндө бизге сабак берет, бир 15-20 мүнөт. Спорттон сырткары дагы 15-20 мүнөт бизге ошону сүйлөп берет. Тактикалары ошо баланы көп кыйнабайт, карап, возрастына карап неме кылат. Ошо чуркатып, анан ошо жакшы. Колдорду көтөрүп, удар өткүзбөш үчүн колдорду постоянно көтөргүзөт. Же желательно мына астыңкы колду, уруп бүткөндөн кийин кичине өтөдө көтөрүп. Иштеп атабыз. Раз, два. Оп, кайра. Да. Оп, кайра. Пошли. Все самое хорошее, хорошо тренирует, хорошее внимание ребятам уделяет, за всеми следит, многих ошибки говорит, если видит. Одним словом, хороший тренер, мы благодарны тренеру за все, что он для нас делает, и для молодежи всего Кыргызстана, для спортсменов. Только все хорошие пожелания и хорошие слова мы можем сказать насчет нашего тренера Захара Агая. Алдыдагы максатыбыз ушу биздин окуучуларыбыз, ушу тарбиялап аткан жаштар окуучуларыбыз ийгиликтүү Кыргызстандын желеген чет мамлекеттерде желбиретип, бизди сүйүндүрүп, анан кийин ушунча тренировка кылдырып атабыз мына жаштарды. Ушу жаш окуучуларыбыз бир чемпионат Азияда, чемпионат мирада, чемпионат Олимпиадада чемпион болуп, Кыргызстан желегин желбиретип келсе, биз ошого сүйүнөбүз. Бизде эми тренерлердин бардыгында эле максат ошол. Жаштар ошо биздин азыркы мына өсүп келаткан жаштарыбыз бир чет мамлекетте жакшы ийгиликтерге жетишип, биздин тренерлердин максаты бардыгы ошондой.